үй камак түрү тандалган. Совершение данного преступления признал. Элде шембөөчүлүк пайда болуп атат. Жалал Абад облусунун Сызак районунун Сызак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу деген айып коюлганы маалым болгон. 17 апрелде Аскар Сариевдин иши Жалал Абад шаардык сотунда каралган. Бул процессти судья Кангелдиев карагандыгы маалымдалып, шектүүнү үй камагына чыгарууга чечим чыккандыгы айтылды. Жалал Абад областык прокуратуранын бөлүм башчысынын орун басарынын жана Кыргыз Республикасынын УКМКнын Жалал Абад областу боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсүнүн шектүүгө карата бөгөт коюу чарасы 2 айга же болбосо 2021 жылдын 15 июнуна чейин үй камак түрү колдонуп берүүнү суралган өтүнүчү канааттандырылып, шектүүгө карата бөгөт коюу чарасы үй камак түрү тандалып, 2021 жылдын 15 апрелинен 2021 жылдын 15 июнуна чейин үй камак түрү тандалган. Сотто шектүүнү Жалал Абад облустук прокуратурасынын прокурору Кубаныч Асановдун өтүнүчү менен үй камагына чыгарылгандыгы айтылган. Ал эми прокуратуранын өкүлү Айыл өкмөт Сариев өзүнө салынган айып пулду төлөп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылгандыгын билдирди. Основанием для внесения данного представления явилось то, что Сариев в ходе следствия возместил нанесенный... Тергөөнүн жүрүшүндө Сариев 1 миллион 422 миң сом эсебинде айып пулду төлөгөнү үй камагына чыгарууга негиз болгон. Күнөөлүү экенин толук мойнуна алган. Мындан сырткары анын туруктуу жашаган жери, өзүн тастыктаган документи жана жашы 7 элек балдары бар. Ошондой эле азыркы учурда коронавирус илдети менен ооруп жаткандыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Коронавирусом. На основании вот этих оснований надзирающим прокурором было внесено ходатайство об избрании в отношении Сариева меры пресечения в виде домашнего ареста. Айыл өкмөт Сариевдин үй камагына чыгарылышы социалдык тармактарда талкууга сынга алынды. Кармалып кайра үй камагына чыгарган сотторго ишеним калбагандыгы айтылды. Ал арада серепчилер мындай иштер тыкыр иликтениши керек деген пикирин билдиришти. Кармалгандан кийин буларды мээнет текке кетип атат да. Сотко баргандан кийин эле же сот аркылуу, же болбосо прокурордун ходатайствосу аркылуу кайра бошоп чыгып кетип калып атат. Анан ошондуктан элде шембөөчүлүк пайда болуп атат. Раз ошончолук мээнет кылып, укук коргоо органдары, УКМК, мынау коррупционер, мынау ууру, мынау тегинден тапканды жеген, кызмат абалынан пайдаланган деп кармоого алып келгенден кийин аны мыйзам чегинде акырына чейин тергеп, тиешелүү мыйзам чегинде жазасын бериш керек да. Ал эми бул боюнча шектелип жаткан Сызак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариевдин өзүнөн маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Анын орун басары бул боюнча азырынча комментарий бере албастыгын билдирди. Ал эми эртең Сызак айыл өкмөтүнүн башчысы Сариевдин кызмат орду карала тургандыгы маалым болду. Регион телеканалы бул багытта экинчи тараптын пикирин угууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.